саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр? Сиздердин назарыңыздарда бүгүнкү маселе көрсөтүсү. Биз бүгүн юридикалык жактарды каттоо жөнүндө сөз кылмакчыбыз. Мында юридикалык жактар юстиция башкармалыгынан кандай негизде өтө алат, юстиция башкармалыгы кандай иштер аткарып атат деген ушулар боюнча бүгүн биз сиздер менен кенен келген коноктор менен талкуу жүргүзмөкчүбүз. Бүгүнкү биздин студиябыздын коноктору менен тааныштыра кетсек, Жалал Абад областык юстиция башкармалыгынын баш катчысы Аманбаев Алмаз мырза келип отурат. Ошондой эле Жалал Абад областык юстиция башкармалыгынын баш катчысы Аттокурова Айнур Айым келип отурат. Саламатсыздарбы? Студиябызга кош келипсиздер. Алгач Айнур Айым сизден баштагым келип турат. Анткени мына ушул юридикалык жактар боюнча негизги темабыз ушул болот да. Анан ушул негизи эле юридикалык жактарды каттоо боюнча алгач бир түшүндүрмө берип кетсеңиз. Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Алгач Жалал Абад облустук юстиция башкармалыгы бул Кыргыз Республикасынын территориалдык аймактык башкармалыгы болуп саналат. Анын негизги функцияларынын бири бул юридикалык жактарды каттоо. Өзүңүздөр билгендей, бул юстиция органы тарабынан биз юридикалык жактарды каттайбыз. Юридикалык жактар коммерциялык жана коммерциялык эмес болуп бөлүнөт. Коммерциялык юридикалык жактарга булар жоопкерчилиги чектелген коом, дыйкан чарбалар, кооператив, ломбардтар кирет. Ал эми коммерциялык эмес юридикалык жактарга бул мекеме, бирикме, коомдук фонддор, өзү эле айтып тургандай, бул коммерциялык эмес пайда көрүү максатында иш жүргүзбөгөн иш аракеттер бул коммерциялык эмес деп саналат да. Өгөнүн өзгөчөлүктөрү бул каттоо жагын айта турган болсок, коммерциялык юридикалык жактар бул 3 күн ичинде юстиция органынан каттоодон өтөт. Ал жерге бизге тапшыруучу документ бул чечим. Чечимдин негизинде эле чечимде эмне болуш керек? Толук аталышы мекеменин, юридикалык дареги, жетекчинин аты жөнү, жана жашаган дареги менен паспорттун көчүрмөсү тиркөө менен документти кабыл алабыз. Ал эми коммерциялык эмес уюмдарды каттоодо ага булардын коммерциялык уюмдун айырмасы кошумча устав тапшырат. Уставда алардын ишмердүүлүгү жөнүндө аныктайт. Анткени булардын багыты пайда көрүү максатында эмес, өзүнүн уставда көрсөтүлгөн бир максатка жетиш үчүн гана атышат да. Коммерциялык эмес мекемелерге бул азыркы учурда кайсылар мектеп, садиктерде мекеме формасына катталганын айтсак болот да. Ошондой эле фонддор, коомдук бирикмелер көп катталып атат. Ошондой эле азыркы учурда эң көйгөйлүү маселелердин бири бул айыл чарба багытында. Бул өзүңүздөр билесиз, азыр бүт эле фонддун жерин айыл чарба департаменти өткөрүп берди. Ал жерде айыл чарба департаменттен базарыны жанагы жер иштетүү максатында жерлерди через конкурс аркылуу алып атат да. А конкурска катышыш үчүн сөзсүз түрдө жарандар, ошол аймактын тургундары кооператив же дыйкан чарба ачууга тийиш экен. 2 жылдан бери эң ошол көп ачкан көйгөйлүү юстиция органына кайрылган жарандар тарабынан бул кооператив менен дыйкан чарбалар болуп чыгат да. Кооператив менен дыйкан чарбаларында экөөнүн айырмасы, дыйкан чарбаны жеке бир үй бүлө жаран тарабынан ачып турган болсо, ал салык тарабынан ачылса, салык орган тарабынан, как физикалык жак болуп, жосо юстиция органынан юридикалык жак катары катталса болот да. Кооперативтердин коммерциялык жана коммерциялык эмес болуп бөлүнөт. Кооперативтердин преимуществосу бул жерде 7 адамдан кем адам эмес ача албайт да. Ошондуктан жер кодексинде дагы жердин убактылуу узартуу мөөнөтү 10-20 жылга чейин деп, ошо 10 жылдан 20 жылга чейин кооперативтерге берилет да. Демек, кооперативтер себеби бир караганда 7 үй бүлөнүн 7 адамдын кызыкчылыгын алып атат да. Ошондуктан бир аз немеси көбүрөөк десем болот да, преимуществосучу. Эми жер деп калдыкта, негизи эле ушул андан сырткары ушул кен казуучу компаниялар менен ошол каттоодон өткөрүлүп келет да. Бул жолу ушул боюнча дагы түшүндүрө кетсеңиз. Актуалдуу маселени берип жатасыз. Өткөн жума ушул областтык прокуратуранын коррупцияга каршы координациялык кеңешмеде ушул маселени аябай карап көрүптүр. Анткени ушул жерди пайдаланууда, жерди атабыз кен багытына да, кен добыча деп коет. Эми ошол багытында ачкан юридикалык жактар дагы азыркы учурда 300дөн ашык юридикалык жактар бар да. Ошол кен багытында ачкан юридикалык жактарчы. Алар ошол координациялык кеңешмеде козголуучу маселе болуп, бул жерде бул алардын жүргүзгөн иш аракеттери каралыптыр. Анткени юстиция органынан алар юридикалык жак болуп каттан өткөндөн кийин бир коммерциялык юридикалык жак болуп каттан өтүшөт, жоопкерчилиги чектелген коом болуп.
алар кийинки геологиядан лицензия алышат. Лицензиянын негизинде бул изилдөө, жосом казуу багытындагы өзүнүн 3 жыл, 5 жыл, 10 жылдык мөөнөткө чейин лицензия алат да. Ал жерде мисалы үчүн бир объектке дейли, бир райондун объектине лицензия алса, ал жердин лицензияда ошол жердин көлөмү көрсөтүлөт экен да, ушунча ушул объектке гана иштеткени мүмкүн деп. Бирок ошол ачылган юридик алчактар тарабынан дагы бир аз мүчүлүктөр жаралып, ошол территориядан ашып кетип, жосом өзүнүн немесинен берилген объектисинен тышкары. Жосом айтабыз рекультивация деп коет, бул жанагы жер кыртышын кайта калыбына келтирүү. Казгандан кийин кайра ордуна келтириш керек да, тартиби бар өзүнүн. Ал жөнүндө жобо иштелип чыккан. Рекультивация жер казынасына жерлер, бул бүт бардык жерлер мамлекеттин жери саналат да, жер казынасынын жерлери деп коет. Ал жерлер ошол иштелип, кен казылып иштелип бүткөндөн кийин рекультивациялык өтүш керек да, рекультивациядан ал жерди кайра калыбына келтириш керек. Ал өзүнүн этаптары болот. Ошол этаптарында сактоону дагы айтып кетет элем да, ошол кен казуу боюнча иштеп жаткан ишкана мекемелерге. Анткени ал боюнча жобо бекитилген, ошо жобого ылайык ал жерде өзүнүн иштеп бүттү, кенди казып алды. Демек, алар 5 күн ичинде бул ошол жерде жергиликтүү администрацияга маалымат кат бериш керек. Иштелип бүттүк, рекультивация моментин баштайбыз деп. Бүткөн рекультивация. Комиссиянын өзүнүн планы бар ал жерде. Ошого жараша алар текшерип алгандан кийин гана ал уже объект жак десек болот да. Эгер ошол бекитилген жобого ылайык иш мыйдын жүргүзбөсө, бул кылмыш жоопкерчилиги табылып калат да. Ал эми өзүнүн штраф жосом 1-2 жылдан неменен эркинен ажыратуу каралган. Сөзсүз түрдө эске алыш керек, ооба, аны сөзсүз эске алып, мыйзамдарды таксатса деп. Эми Алмаз мырза, мына жогоруда айткандык биз баягы юридикалык жактарды каттоо, эми бул дагы баягы документ иштери, иш кагаздарында основной ошо каттоо багыттары жүргүзүлөт юридикалык жактарда. Эми ошо менен эле биргелей кеткен мына ушул нотариат иштери деле мына ушундай эле багытта жүргүзүлөт да. Нотариус баягы иш кагаздарын карап чыгуу, каттоо деген сыяктуу да, мындай эле. Деги эле ушул нотариат багытында кандай бир реформалар жүргүзүлүп жатат? Ассаламу алейкум, урматтуу телегөрүүчүлөр, рахмат. Аябай жакшы суроо болду. Быйылкы жылы негизинен аябай чоң реформалар өткөрүлдү. Аны Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлиги тарабынан жүргүздү. Негизи нотариат жөнүндө мыйзамды башынан кабыл алды. Анын негизинде жеке нотариустар менен мамлекеттик нотариустардын экөөнүн укуктарын теңдештирди. Кандай укуктары? Ал аткарган иштеринде жасаган нотариалдык аракеттерин көбүндүрүүдө алардын мурда жеке нотариустар мурас иштерин жасай албай турган болсо, азыркы учурда жеке нотариустар атайын окуудан өткөрүлгөндөн кийин сертификат алып туруп, мурас иштерин да жасай алат. Бул мамлекеттик нотариуска кезекке күтүү деген маселени жок кылуу аракетинде болот. Андан сырткары бул келечек, бул мамлекеттин концепциясы болгон. Негизи мамлекеттик нотариатты жеке нотариат системасын өзгөртүү боюнча. Андан сырткары тыюу салуу деген маселе бар эле. Жана күрөөгө койгондо мүлктү аресттеп коечу. Жөнөкөй жалпак тил менен айтканда. Ал маселесин азыр нотариустар тарабынан жасабай калган. Аны дагы жанагы Росрегистр ишканасына өткөрүп берди. Бул дагы бир маселе. Андан сырткары дагы бир мүчөлүштүктөр бул жеке нотариалдык институтун мындан ары дагы жакшыртуу максатында, жоопкерчилигин күчөтүү максатында атайын нотариалдык палата иштеп, ал боюнча түзүлүп, анын өзүнүн башкаруу органдары шайланып, эртеңки күнү 21 июлда Кудай кааласа ал башкаруу органы шайланып дайындалат. Анын негизинде этика комиссиясы түзүлөт, байкоочу кеңеш түзүлөт. Жеке нотариустардын ишин ошол министрлик өзүнүн ыктыяры менен тиги бирдиктүү нотариалдык палата өткөрүп берет. Алгач жалпы бир системада иштешет, бирок кийин келечекте ал нерсени жеке нотариалдык палата өзү башкарып калат. Бир гана тиешелүү жанагындай жоопкерчиликке тартуу учурунда, бул учурунда тиешелүү сунуштарды берген учурда Юстиция министрлиги лицензия катары анын лицензиясын алып коюу, токтотуп коюу маселесин карап берет. Андан сырткары жанагы санариптештирүү деген
багыт боюнча чоң иштер алып барылып атат. Өзүңүздөргө белгилүү болгондой 2019 жылдан бери юридикалык жактарды каттоо боюнча, андан кийин нотариат багыты боюнча жана электрондук база аркылуу жүргүзүп аткан. Эми аны биздин архивде сакталып аткан архивдик иш кагаздарды санариптештирип, оцифровкадан өткөрүп, атайын база түзүшкөн министрликтин алдындачы. Ошо базага киргизүү аракеттер жүргүзүлүп атат. Быйылкы жылдын эсебинен азыр облустун аймагында бардык мамлекеттик нотариалдык кеңселер тарабынан оцифровкадан жүргүзгөндөрдүн бардыгы 127 миңден ашык барак архивдик иш кагаздар санариптештирилип, архивге киргизилди азыркы күндүн ичинде. Бул аябай чоң көлөмдүү иш. Буга мамлекеттик нотариустар, анын алдында иштеген архивариустар чоң иштерди жасап атышат. Себеп дегенде бул биздин президентибиздин эң алгачкы талабы деле ошол болгон. 2 жылдан бери айтып келинип атат. Санариптештирүү иш чарасын мындан нарыда өкүндөткүлө, ошол боюнча иштегиле депчи. Кудай кааласа, ошол маселени биз толугу менен аткарып бүтүргөнгө аракеттер жасап атабыз. Эми жогоруда айтып өттүңүздөр, чындыгында ушул маселе бүгүнкү күндө санариптештирүү. Бир эле ушул юстиция эмес, бүгүнкү күндө ушул республиканын бардык тармактарында чындыгында бир өз жемишин берип келип атат да. Анан ошол эле учурда мына ушул юридикалык жактарды электрондук түрдө каттоо, онлайн түрүндө каттоо дагы кандай жүрүлүп жатат, кандай тартип менен болуп жатат, ушул боюнча айта кетсеңиз. Ушул 2019 жылдан бери өлкөнү санариптештирүү жылына алганда юстиция министрлиги тарабынан юридикалык жактарды онлайн түрүндө каттоо системасы ишке ашкан. Анда кандай болот? Мисалы үчүн сиз жаран, кандайдыр бир жаран область, эми Жалал Абад областы чоң аймакта. Ошол документти каттоочу органга келип отурбастан үйдө отуруп документ тапшырса болот да. Бул өзгөчөлүгү ушул үйдөн эч жакка чыкпай туруп эле документти тапшыруу. Ал үчүн ошол жылда иштеп чыккан концепциянын негизинде бизге рутокен керек болот эле, компьютер керек, интернет, сөз интернет байланыш болуш керек да, анан рутокен. Бул компьютер менен юстиция министрлигинин сайтында онлайн каттоо системасынын туташтыруу системасына уландырып, рутокенге паспорт керек, 2017 жылда үлгүдөгү паспорт. Ошону паспорту салып, каттоо документтерин тапшырганга укугу бар болчу да. Бүгүнкү күндө эми бул иш секинен жүзөгө ашырылып жатат. Анткени көбүндө эле мындай мүмкүнчүлүктөр бир аз мындай аппарат деле сатып алыш керек да, мынучу жылына 15-20 юридикалык жак каттоон өтөт. Бирок ошол жакынкы арада экинчи этабы башталды. Бул деген бул мындай аппараттын албастан эле балким жанагы паспорттун стол тарабынан эле электрондук кол тамга аркылуу документтерди тапшыруу тартиби. Бул каттоо учурунда эмес, кайра каттоого жоюу үчүн, жосом кандайдыр бир маалымат берүү үчүн юстиция органына кайрылбастан электрондук кол тамга аркылуу документтерди онлайн түрүндө тартибинин оңой тапшыруу системасы дагы иштелип чыгып атат да. Бул азыркы учурда иштөө моментинде каттоо үчүн документтер алып беребиз бул боюнчачы. Бирок мындан да жеңилирээк буюрса, ушу экинчи этабы декабрдан кийин жыйынтыгы чыгат деп ойлойм да. Ошондо кеңири маалымат берип кетебиз ошол боюнча. Бүгүнкү күндө ошол эле учурда каттоо үчүн ошол эле башкармалыктарга барбай эле онлайн түрдө тапшырса болот, үчүн ушундай бар сөз. Эми Алмаз мырза жогоруда айткандай эле ошол нотариаттарда дагы чоң реформа болду деп едиңизби? Эми бүгүнкү күндө облуста жалпы канча ошол мамлекеттик нотариаттар, ошондой эле жеке нотариустар иш алып барат, ушулар боюнча айта кетсеңиз. Бүгүнкү күндө Жалал Абад облусунда 14 мамлекеттик нотариалдык кеңсе бар. Анда 17 мамлекеттик нотариус эмгектенет. Андан сырткары облус боюнча азыркы күндө 31 жеке нотариус ишмердүүлүгүн жүргүзүп келет. Алардын баардыгы лицензия алган. Көпчүлүгү Жалал Абад шаарында жайгашкан. Андан кийин эле өзүнүн саны боюнча Базургон району, Кен району, Ала Бука району, ал эми азыркы күндө Чаткал менен Тогуз Тородо жеке нотариустар азыркы учурда каттала элек. Эми ошол эле учурда буга чейин дагы ушул маселе айтылып келген да, ар бир райондордо ошол
нотариустардын жетишпестиги дагы бар деген маселечи. Азыр кандай болуп калды ушул? Мүмкүндүгү ушу алай tutпайбыз. 14-17 мамлекеттик нотариус иштесе, бул мамлекеттик нотариалдык кеңседе иштеген, бул мамлекеттик кызматкер болуп эсептелет да, мамлекеттик нотариусчу. Анын штаттык бирдигин министрлик тарабынан бекилет. Ал дагы жүргүзүлгөн анализдердин негизинде канча киреше келип түшөт, ага канча айлык төлөнөт, канча отпускка чыкканда компенсациялар берилет, аны баардыгы анализдеп туруп, анан кийин штаттык бирдик бекилет да. Азыркы күндө Жалал Абад шаарында 3 мамлекеттик нотариус бар, штат боюнча. Сузак району боюнча 3-өө. Калган райондордо бирден бардыгындачы. Шаарда бирден, райондордо бирден. Андан сырткары аларга дагы жардам иретинде азыркы учурда жеке нотариустар дагы иштеп атат да. Теңдештирүүнүн, укуктар теңдештирүү маселеси дагы именно ошондон дагы келип чыгып атат да. Мындан нары дагы жеке нотариустардын санын дагы көбөйтөбүз. И мамлекеттик нотариалдык кеңседе кезекке туруу дагы азайып калат деген маселеден бири чечилет да. Андан сырткары мамлекеттик нотариус өндүргөн мамлекеттик алым, аны деле жеке нотариуста өндүрөт. Ошол эле ставкада. Тариздечи. Аныкы дагы бирдей, унуку деле бирдей. Экөө тең баардыгы мамлекеттин бюджетине эсебине түшөт. Жакшы болуптур. Себеби буга чейин дагы ушул маселелер талаш тартыш болуп келгенде, жеке нотариустарда эгерде бир кандайдыр каттоолорду өткөрсө же болбосо кагаздарын нотариуттан өткөрө турган болсо, жекеники мамлекеттик ишканаларга өтпөйт деген маселелер да буга чейин болуп келген да. Бүгүнкү күндө андай жок экен да, ошондой? Жок, бүгүнкү күндө андай жок. Мурда деле жок болчу. Негизи элде ошондой стереотип болуп калган да. Бул жеке, мунуку өтпөй калышы мүмкүн. Бул мамлекеттик, мунуку сөзсүз өтөт дегенчи. Бирок мыйзамда эки тараптын деле жүргүзгөн, күбөлөндүргөн нотариалдык аракеттин бирдей юридикалык күчкө ээ. Эми буга чейин да бизге кайрылган учурлар болгон да. Жеке нотариуска барып биз каттатып алып, бирок теги жакка өтпөй атат деген маселелерде эми бул баягы ушундай учурлар дагы болгон да. Эми көп, мисалы үчүн кайсы гана орган болбосун, жеке эмес, мамлекеттик нотариуска барып өткөр деген бизде сиз айтмакчы, ошол нерсе ошол байланып калган да биздечи. Ошол эле учурда жогоруда айттык, биз баягы юридикалык жактарды каттоо боюнча кайтсак, ошол каттоодо дагы албетте жогоруда эми каттап коюу жагы бар, ал канча күндө катталыш керек, эгерде катталбаса кандай айыппулдар салынат, ошолор боюнча да айта кетсеңиз. Бизде дагы Алмаз Акбатжанович айткандай, юстиция министри тарабынан бул жолу аябай чоң реформа жүргүзүлдү десек болот да. Анткени буга чейин юридикалык жактарды каттоо боюнча Кыргыз Республикасынын мыйзамы менен 2009-жылда кабылган мыйзам иштеп жүрсөк, ал эми 31 март, ушул жылдын 31 мартынан тартып Кыргыз Республикасынын өкмөтү тарабынан ал мыйзамы жокко чыгып, биз жобонун негизинде иштеп калдык да, юридикалык жактарды каттоо жөнүндө жобо. Ал жободонун өзгөчөлүгү көлүктөрдүн электрондук катталуусу. Буга чейин биз жарандар келип, бизге кайрылган жаран документ тапшыруу үчүн бир келип, ал эми бүткөндөн кийин коммерциялык уюмдарда алып кетиш үчүн бир келе турган болсо, тапшырганы гана келип, алып кеткен көлүгү уже электрондуу болуп калды да. Электрондуу көлүктүн айырмачылыгы бул биз кааласа электрондук почтасына же болбосо WhatsApp номер аркылуу эле анын ссылкасын жөнөтөрсөк, ал шилтеме аркылуу кирип өзү чыгарып алса болот. Ал жерде бул замандын талабы, мындай бир кагаз түргө эле чыгарып коебуз, бул QR код бар да, бул өзгөчөлүгү. QR код менен киргенде уже бул юридикалык жак тууралуу маалымат чыгат. Жана буну жогото алуу коркунучу жок. Буга чейин көлүктөрдү жогото алдык, дубликат алууга маселеси боюнча кайрылса, азыр эми 3 апрелден тартып алган юридикалык жактар булар көлүгүнү өздөрү деле чыгарып ала беришет электрондук түрдө. Ошондой эле андан тышкары дагы бул мөөнөттөрү кыскарды десек болот да. Коммерциялык юридикалык жактар 3 күндө, коммерциялык эмес 5 жумуш күндө каттайбыз, ага чейин 10 күндө болчу. Ага кошумчалай дагы эгер төлөмүнө дагы кошумча төлөсө, 3 сааттык, 6 сааттык биздин өзүбүздүн кызматтарыбыз бар. Демек, капчыгына жараша төлөмүнөн төлөп алып келет, канчалык тарифтер бекитилген, антимонополия менен макулдашылган, өкмөт тарабынан бекитилген. Ошонун негизинде төлөмүнүн жүргүзүлгөн төлөмүнө жараша биз каттоонун
каттоо жүргүзүп беребиз да. Бирок эң узагы дегенде коммерциялык эмес, бул 5 жумушчу күн. Бул деле мурункуга караганда 10 күндөн 5 күнгө кыскарды десек болот да. Ошондой эле штамп печаттарды жокко чыгарууда биз укук коргоо органдарынан маалымат алып келет болчук. Демек алар аты алмашканда сөзсүз түрдө мөөрдөрдү жокко чыгарат да. Ошол мөөрдү жокко чыгарыш үчүн алар өзүнүн районундагы ички иштер органдарына барып, ал жерде күтүп аны кызматкерини бир аз процессти кыйыныраак болчу да. Азыр эми жобонун негизинде биз өзүбүз мөөлөрдү кабыл алып, өзүбүз эле актынын негизинде жокко чыгарып алабыз. Ошондой эле юридикалык жактарды ачууда булар бизге өзүнүн юридикалык дарегин аныктап алып келип берет чечимдечи. Биз чечимин алып эле каттап берет болчук да. Бирок ошол алар алып келип берген адреске каттап берет учурда кээ бир адрестерде бир аз жарандар тарабынан, мисалы үчүн кээ бир учурлар болуп калат экен, бирөөнүн үйүнө каттап коет экен фирманычы. Анан налогдон карыз деп барат, барса өзүнүн адреси эмес, башка биз текшеребиз, анычы андай укугубуз жок, мыйзамда бекитилген эмес алып табабычы. Ошого бул жободо ошол маселени карап чыгып, буга кошумча макулдук формасын киргизип койгон да. Ага чечимге кошумча документ ошол кайсы адреске ачпасын, ошол үйдөн жасоом келишим деп коебуз, келишимди алып келип кошумча документ иретинде алып келип анан ачып алышат да. Бул жарандын толук кандуу сенде укугу да. Мындайча айтканда юридикалык каттоодо дагы бир топ жеңилдиктер пайда болуп тур да. Бүт баары ушул эл үчүн да эмечи. Эми чындыгында кандай гана ушул каттоо болбосо, иш кагаздарында буга чейин ушул маселе көйгөй болуп келген. Барсаң тиги жакка бар, бул жакка бар, жөнөкөй ушул маселе болчу да. Эми азыр чындыгында юридикалык жактарды каттоодо дагы бир топ жеңилдиктер түзүлүп тур да. Эми ошол эле учурда нотариалдык кеңселеринде дагы буга чейин кезек күткөн учурлар болот эле да. Ушул багытта дагы кандай болду? Мындай элдерге жеңилдик түзүү багытында. Бизде азыркы учурда эми бир эле штат болуп атпайбы ар бир район шаардачы. 3 штаты бар, шаарда деле 3 штаты бар, Сузак райондо деле кезек күтүү маселеси бар. Ал толук бойдон жоюла элек. Себеп дегенде нотариалдык күбөлөндүрүүгө келген алып келген иш кагаздар, муну кылдаттык менен карап, анын туура эмес жагы болсо, аны айтып түшүндүрүп бериш, буга бир канча убакыт кетет да. Келип эле документ тапшырып коюп кете турган болсо, андай тез эле болуп калмак. Бул биринчиден. Экинчиден, эгерде нотариалдык күбөлөндүрүүдө нотариус ошондоп шашып отуруп туура эмес кылып кое турган болсо, бул эң акыры кесебете нотариус өзү жоопко тартылып калат. Андай адам канчасы неме болуп калат? 10 адамды, 20 адамды карай турган болсо, анын 5-өөсү ката болуп калса, 5 адам деле кийин ооракерчиликке туш келип калат да. И плюс акырында нотариус дагы жоопкерчиликке тартылып калат. Бул бир. Андан аны алдын алуу максатында нотариустарга биз дайым кеңеш берип айтып атабыз. Чыгып, коридорго чыгып, эл менен сүйлөшүп, кимде кандай маселе менен келген, кандай документтери бар. Кээ биркилер документтер жок эле келип отура берет да. Кезек күтүп. Кезек күтүпчү. Кээ биркилер болсо копиясын көтөрүп келип алат. Анын нотариуска оригиналдар керек болот. Ошондо учурда баардык консультациядан берип туруп элеп, бошотуп, жана кезекти азайтыш керек деген маселе коюлган. Түшүндүрүштөр, Рахмат сиздерге алтын убактыңыздарды бөлүп, мынакей бүгүнкү күндөгү юридикалык жактарды каттоо, ошондой эле нотариат ишмердүүлүгү, реформалар боюнча жакшы бир иштер болуп аткандыгы көрүнүп турат. Анан көрсөтүүнүн соңунда сиздерге эркин микрофон беребиз. Кайрылууңуздар болсо жолдосоңуздар болот. Биздин мамлекеттик нотариат системасы аябай жакшы система. Бул боюнча мамлекеттик нотариустар аябай жакшы иштерди жүргүзүп атат. Эми кемчиликтер болот экен. Кемчиликтерди чогуу жоогон аракеттер жасайбыз, аракеттерди жасап атабыз дагы. Кудайым буйрса, жакшы ийгиликтер боло берсин. Ишибизге ийгилик бардыгыбыздын. Элибиз тынч болсун, аман болсун. Ошол. Айнур айым, сиз дагы юридикалык жактар боюнча кайрылуу болсоңуз болот. Урматтуу телекөрүүчүлөр, эгерде сиздер кандай бир иш баштайм деп билбей жатсаңыздар, анда юстиция органдарына кең эле кайрыла берсеңиздер болот. Анткени биздин эшигибиз сиздерге ачык жана консультация берүү менен бирге документтериңиздерге жардам
берүү боюнча дагы өзүнүн несі бар да. Ошол ден соолук барысыга иштебиз керек экен. Рахмат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз бүгүн юридикалык жактарды каттоо, ошондой эле нотариалдык кеңселер, нотариустардын иш мүмкүнчүлүктөрү туурасында сөз кылдык. Ар дайым жерибизде тынчтык, элибизде биримдик болсун көрсөтүүнү алып барган мен Ильяс Турдубаев болдум. Кийинки көрсөтүүдө амандашканча саламаттаңыздар.